Саламатсыздарбы достор, менин атым Абдысаттаров Жолдубек. Бүгүнкү видеоролигибизде интернетте жүргөн срочный раскрутка счет же болбосо ошол биткоинден акча таап беребиз деген рекламалар боюнча. Азыркы күндө Кыргызстанда өтө көп мындай нерсе жайылып баратат. Мунун баарын кандайдыр бир көптөгөн телеграмдар бар, ошонун баардыгы бар. Элдер көп ойлойт, что действительно ушундан акча тапса болот. Туугандар, бул полнейший башынан аягына чейин бул скам проект. То есть скамдар, аферисттер, мошенниктер. Могул каналындагы сүрөттөр, могул каналындагы видеолордун баардыгы бул жөн гана эле жазалма. Любой адамга ушинтип 3000 сомун алып алгандан кийин, сен деген 50 000 сом утуп алдың, мага видео отзыв жазып бер. Ушундай десе, анан жанталашып жазгандагылары бир дагы адам булардан акча таппайт. Булар мындай благородный эч ким жок. Мунун баары аферисттер жана мошенниктер. Интернетте эч ким сизге акча таап берейин, сизди байытып салайын деген максаты жок. Эч ким. Вообще интернетте андай возможность жок. Интернеттен акча тапкың келсе, анда жана курстарды бүтүшүң керек. Там дизайнер, хотя бы программист, фронтенд программист, же болбосо фронтенд дизайнер, верстка, HTML, CSS, JavaScript деген язык программированияларды окуп, анын арты менен сен кичине болсо дагы подработка кылып иштесең болот. Андан башка эч кандай фриланс биржаларда может быть монтаж видеороликов, монтаж аудиозаписов, же болбосо разработка логотипов, разработка дизайн сайта, же болбосо разработка Instagram аккаунта. Ошондой гана жумуштар бар. Башка интернетте возможность жок акча тапкан. Вообще жок. Абсолютно жок. Эч бир адам сизге акча таап берип коеюн, жасап коеюн деген жер жок. Монун баардыгы көп адамдар акчасын жиберип 80 000, 100 000 жөнөтүп ийишип, анан калып кетет. Бул кандай болот? Сизден 3000 сом алат, 3000 сом алгандан кийин айтат: "Доске, 3000 сом сал, мен сага 50 000 сом кылып берем" дейт. 3000 сом саласың, 1-2 сааттан кийин сага жазат: "Доске, куттуктайм, 100 000 сом уттуң, бирок чыгарганга биртке акча салсаң үстүнө, анан дагы чыгарып берем" деп айтат. Канча деп сурайсың? 10%, 10 000 сом салбый, анан мен сага чыгарып берем дейт. 10 000 сом салбый дегенден кийин айтат: "Доске, бул жерде да бир нерсе болуп калды, дагы бир 30 000 салбый, анан чыгарып берем" дейт. Ошентип атып силерди сайт акырындык менен саап жүрүп отуруп, азыркы күндө 40 000, 50 000 киргизип ийген адамдар бар. Просто потому что билишпей. Россияда дагы мындай болгон. Бир күндө 1 500 000 акча киргизип ийген. Ушундай бирөөгө да. То есть алдап чыгарып алган. Так что мындай нерселерге алданбаңыздар, туугандар.